Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук жайда чылым чеккен үчүн айып пул төлөдү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирип, айып пулдун өлчөмүн жарыялады. Министрлик мыйзам талаптарын так сактоо, кызмат ордуна карабастан бардык жарандар үчүн милдеттүү экенин баса белгиледи. Бул факт боюнча ички иштер органдарынын кызматкерлери тарабынан мыйзамда белгиленген тартипте протокол түзүлүп, айып пул төлөндү деп билдирди Ички иштер министрлиги. Белгилей кетсек, буга чейин Улан Ниязбековдун коомдук жайда тамеки чегип турганы тартылган видео тараган. Бишкекте 2 гектар жерге Манас борбору курулууда. 3 кабаттуу имараттын биринчи кабатында 500 орундуу заманбап салтанат жайы, кызматтык бөлмөлөр болот. Экинчи кабатында 1300 орундуу концерттик зал, үчүнчү кабатында музей жайгашат. Манас борбору өзүн өзү толук тейлеген, өз кирешеси менен өз чыгымын камсыздаган маданий комплекс болот. Ал эми кирешеси улуу баяндын жана кенже эпостордун баалуулугун дүйнөгө тааныткан анимациялык тасмаларды жаратууга, идеологиялык жана руханий иштерди жүргүзүүгө, ошондой эле Манас эпосуна байланышкан дүйнө жүзүндөгү жер, суу аталыштарын изилдөөгө багытталат деп билдирди Манас театры. Борбор быйыл декабрда ачуулары айтылды. Нурлан Мотоев жалган жала жабууга айыпталып 20 000 сомго айыпка жагылды. Мындай чечимди Октябрь райондук соту 4 февралда чыгарганы маалым болду. ЖМКлардын айтымында Чүй облусунун мурунку губернатору Мирбек Мияровдун мурунку аялы Хабиби Уланова Мотоевдун үстүнөн арыз жазып, жалган маалымат таратууга айыптаган. Кыз Куумайда аттын оозуна ээ боло албай калган селки жыгылды. Нооруз майрамында Чолпон Ата шаарындагы ипподромдо уюштурулган Кыз Куумай оюнунда ат тосмодон секирип кетип, үстүндөгү кыз жыгылган. Видеодон анын аргымактын алдында калганын көрүүгө болот. Тиешелүү кызматтар кыздын абалы тууралуу маалымат бериши элек. Журналист Махабат Тажибек кызы райондук соттун чечими менен абактан бошотулду. Бүгүн 23 мартта Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы абактан бошотулду. Ленин райондук соту журналисттин бөгөт чарасын өзгөртүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага карата мурдагы чара алынып, өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен чыгарылды. Белгилей кетсек, 2 жыл мурун аталган сот аны 6 жылга эркинен ажыраткан чечим чыгарган. Кийинки инстанцияларда өкүм күчүндө калтырылган. Ал эми 10 мартта жогорку сот камактагы журналисттин буга чейинки өкүмдөрдүн баарын жокко чыгарып, жаңы ачылган жагдайлар боюнча кайра кароо үчүн ишти Ленин райондук сотуна жиберген. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. 233 000 сомдон 2,5 миллион сомго чейин. Ошто 8 учак сатыкка чыгарылды. Кыргызстандын аэропорттору эски учактарына аукцион жарыялады. Анын 12 учагынын баштапкы баасы 2 миллион 421 000 сом. Ал эми анын 2 учактарынын наркы 233 000 сомдон башталат. Аукцион 27 апрелде Ош аэропортунда өтүп, катышуу үчүн арыздар 24 апрелге чейин кабыл алынат. Бишкекте эшиги бекилбей калган машиналарды тоногон деген шектөөлөр кармалды. Милициянын айтымында алар дөкөндүн алдында эшиги бекилбей калган Honda Accord автоунаасынан чөнтөк телефонду жана 200 000 сомду уурдап кетишкен. Андан соң Hyundai Sonata менен из жашырышкан. Аталган факт боюнча иш козголуп, мурда бир нече жолу соттолгон
чөнтөк, ууруу катары каттоодо турган 26, 30 жана 35 жаштагы кишилер кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Шектүүлөрдүн 10дон ашуунушуга окшош кылмышка тиешеси бар экендиги аныкталды. Тергөө иштери улантылууда. Араванда айылдык кеңештин депутаты кумар ойноочу жай уюштурууга шектелүүдө. УКМК билдиргендей, Дөбө Коргон айылдык кеңештин депутаты жана анын ишенимдүү адамы Жаркыштак айылында руксат кагаздары жок көмүскө кумар ойноочу жай уюштурган. Тинтүү учурунда интернет казинолорго кирүү үчүн колдонулган 11 даана компьютер, 400 000 сом жана башка буюмдар табылган. Кылмыш иши козголуп, шектөөлөр камакка алынды. УКМКнын маалыматтык коопсуздук борбору ачылды. Имарат заманбап сервердик жана аналитикалык жабдуулар менен толук жабдылган. Түзүлгөн шарттар кибер чабуулдарга натыйжалуу каршы турууга, санариптик кызматтардын туруктуулугун камсыз кылууга мүмкүнчүлүк берет. Президент Садыр Жапаров 4 төрөлгөн үй бүлөгө батир белек кылды. Бул тууралуу Ош шаарынын мэриясы билдирди. Маалыматка ылайык, батирдин ачкычын президенттин атынан кала башчысы Жанарбек Акаев тапшырган. Батир жаш наристелер үчүн ыңгайлуу шарттар менен толук камсыздалган. Керектүү балдар керебеттери жана коляскаларда тапшырылды. Бул колдоо мамлекет тарабынан үй бүлөнүн жашоо шартын жакшыртуу жана наристелердин келечегине кам көрүү максатында көрсөтүлдү деп жазылган анда. Ошондой эле шаар мэри өлкө башчысынын атынан жаш үй бүлөнү куттуктап, наристелерге бекемден соолук жана узак өмүр каалады. Өз кезегинде 4Мдин ата-энеси көрсөтүлгөн камкордук үчүн өлкө башчыга терең ыраазычылыгын билдиришкен. Сулайман тоодогу талапка жооп бербеген көрүстөндөрдүн тосмолору алынат. Ош шаарындагы Сулайман тоо музей комплексинин Корук аймагындагы көрүстөндөрдү иретке келтирүү жүргүзүлөт. Бул тууралуу Маданият министрлиги билдирип, атайын комиссия түзүлгөнүн белгиледи. Маалым болгондой, комиссиянын курамына министрликтин өкүлдөрү, Ош шаардык мэриясы жана кеңеши, өзгөчө кырдаалдары министрлиги, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, имам-хатиптер, Ош мунун окумуштуулары жана музей адистери кирди. Алар министрдин орун басары Союзбек Надырбеков төрагалыгында иш алып барат. Комиссия Корук аймагындагы тарыхый маданий мурастарды сактоо менен бирге санитардык экологиялык абалды жакшыртуу, өрт коопсуздугун камсыз кылуу жана аймактын эстетикалык көрүнүшүн иретке келтирүүнү карап чыгышат. Жыйынтыгында комплекстүү план иштелип чыгып, көрүстөндөрдөгү талапка жооп бербеген элементтер демонтаждалат. Иш башталар алдында дин башкармалыгынын фатвасы алынат деп белгиленген маалыматта. Өзгөн шаарына жаңы мэр дайындалды. Сайыпбаев Нурланбек Жаныбекович Ош облустунун Өзгөн районунун Өзгөн шаарынын мэри болуп дайындалды. Бүгүн 23 мартта Өзгөн районунун акими Каныбек Аббасов жаңы мэрди жамаатка тааныштырды. Буга чейин Өзгөн шаарынын мэри болуп Элдос Таев иштеп келген. Ал бул кызматка 2025 жылдын апрель айында дайындалган болчу. Нурланбек Сайыпбаев буга чейин Өзгөн районунун баш дөбө айыл өкмөтүн жетектеген. Андан кийин жогорку кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Орто Сай базарындагы абал. Мэрия бир нече жетекчини иштен алды. Орто Сай базарынын абалынын айынан мэриянын бир катар жетекчилери кызматынан бошотулуп, айрымдарына сөгүш берилди. Шаар башчысы базардын учурдагы абалына нааразычылыгын билдирди. Бир жыл ичинде аймакты жакшыртуу жана көрүктөндүрүү боюнча иштер жүргүзүлгөнүнө карабастан, жооптуу кызматтар тарабынан тийиштүү туруктуу көзөмөл камсыздалган эмес. Натыйжада абал кайрадан мурдагы кейпине келип, башаламан соода жанданып, аймактын жалпы көрүнүшү начарлаган. Ага ылайык жыйында бир катар чечимдер кабыл алынды. Уюштуруу контролдоо иштери башкармалыгынын башчысы Кубандык Акматбеков ээлеген кызматынан бошотулду. Октябрь районунун акими Жанбек Орозалиев кызматынан бошотулду. Октябрь районунун акиминин биринчи орун басары Майрамбек Адылбеков кызматынан бошотулду. Акчасын көбөйтүүнү көздөгөн өзгөндүк тургун 1,5 миллион сомунан кол жууган. Ош облусунун Өзгөн районунда интернет алдамчылыгы боюнча дропер аныкталды. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка караганда 2026 жылдын 21 январ күнү Өзгөн Рипке 1992 жылы туулган жаран арыз менен кайрылган. Анда сот тармактагы тайпада шылуундар акчаны көбөйтүп беребиз деген сөздөрдү айтып 556.819 сом акча каражатын банктык карталарга котортуп алганын билдирген. Жүргүзүлгөн ыкча эмиздөө иш-чаралардын натыйжасында кылмышка шектүү катары 2005 жылы туулган жаран кармалып тергөө кызматына жеткирилген. Тергөө амалдардын жүрүшүндө кылмышка шектүү жабырлануучуга келтирилген зыяндын ордун толуктады. Булак турмуш кежи. Бишкектеги Фучик көчөсүндөгү 5 кабаттуу үй жашаганга кооптуу деп аныкталды. Курулуш министрлиги имараттын дубалдары бузулуп, арматураларын дат басканын билдирди. Текшерүүнү жашоочулар өздөрү суранып жасатышкан. Анын жыйынтыгында имарат көп жылдардан бери оңдолбой, туура эмес пайдаланылганы белгилүү болду. Эми инженерлер үйдүн тагдырын аныктай турган техникалык корутунду даярдашат. Айдоочу парковканын акысынан качып, күбөлүгүнөн ажырамай болду. 23 мартта түнкү саат 3:00 чамасында Hyundai автоунаасынын айдоочусу жана жүргүнчүсү унаа токтотуучу жайдын акысын төлөөдөн баш тартып, күзөтчү менен жаңжалдашкан. Чырды милиция кызматкерлери байкап, аларга барышкан. Текшерүүдө айдоочу мас экени аныкталган. Натыйжада автоунаа айып короого токтотулуп, айдоочуга карата протокол түзүлгөн. Материалдар болсо сотко жөнөтүлдү. Мыйзам боюнча мас болуп рулга отургандар 1 жылга айдоо укугунан ажыратылат. Кез айдоочулук көлүктү өчөт. Мен жабыктамыз. Мындайда байкелер ал жерде охрана менен урушкандан эч кандай толку жок да. Ал жер автоматизированный. Ошол жерде QR код турат. Телефонуңа нават келсең, канча чыкса ошончо чыгат, ошону төлөп коюш менен чыгыш керек болчу да. Сиз ошол жакта машина айдап жүрөсүз. Болбойт. Эч ким автоматчылыкта мамы. Бирок эми нокторда Эч айтып атпаймынбы? Толук жок. Аны жуктоодо турса 3 болду. Кимге чалып атасы, байке 3 болду. Албайт. Паспортун эмне кыласыз? Айдоочулук көлүктү Айдоочулук күбөлүк шарт. Бакта түндүктө турбайбыз сиздикке. Интернет менен чыгып калдым. Сайка барабыз аягында. Реакцияда сразу. Синерге мына 2 жерге болобуз. Достum мен надырман окуп берип койчу, пожалуйста. Сразу. 23.03.2026. Жашында болбой деген жергечи. Копию протокола сизге Ознакомиться. Ознакомился, анан копия протоколду мен сизге берем колуңузга. Дальше я Укук бузуш үчүн өзүңүздүн колуңуз. Бул копия протоколду